жайылтуу максатында Түркия мамлекетине эле эмес, башка мамлекетке дагы таанытсам деп, бул менин ийгилигим, жалгыз эле менин ийгилигим эмес, жалпы кыргызымдын ийгилиги деп эсептеймин. Анталия шаарында бир катар жылдан бери жашап, эмгектенип келген Махабат Айбашева кыргыз суусундуктарын Түркияда жайылтууга бел байлады. Ал ушул жылдын жай айынан баштап максымды үй шартында жасап, Анталиядагы кыргыз кафелерине өткөрүп саттыра баштаган. Жарманы даярдоо үчүн талканды жана башка азыктарды Кыргызстандан алдыртып, улуттук суусундугубузду накта өз дамында жасагандыктан баары жагымдуу кабыл алышып, талап көбөйгөн. Ысыктын күнүндө талкан алдыртып алгам Кыргызстандан. Оюма ошол ушуну бир сатып көрсөм кандай болот деп ушу Бишкек кафеге келип мен бияка Муратка айттым, мен ушундай жарма сатам, аласыңар десем, абла алабыз деди. Күндөн күнгө эле сурап уже күч заказдар болуп баштады. Кудайга шүгүр, мына 8 айдан бери ушул Бишкек кафеси менен иштешип жатам. Үзгүлтүксүз күнүгө ысыктын күнүндө 10-15 литр, 20 литрге чейин сатышып, ушундай жакшы иштештик биз Мурат менен. Махабат Айым фирмасынын атын Сайнаке апа деп атаган. Анткени аны багып чоңойткон маркум тайенеси Сайнаке нарыктуу, кыраакы адам болгон. Анын жаркын элесин өчүрбөй таазим кылганына таекеси да ыраазы. Сайнаке апабыз өтө мээримдүү, адамгерчиликтүү, макалдаштырып сүйлөгөн, кыргыздын жомокторун көп билген, колунан өрү төгүлгөн уз адам. Ошол Махабатка аябай жакшы тарбия берди. Ууру кылба, ушак сүйлөбө, бирөөнө жамандык кылба, эмгектен ак ниет бол, жакшы оку деп абдан жакшы тарбия берип, өстүрүп, мына ушул даражага жеткизди. Түркия мамлекетинен максым бозону жасап сатууга расмий түрдө уруксат алган Махабат Айым бул ишкананын ачылышын салтанаттуу түрдө белгилеп, майрам курду. Ага Анталиядагы кыргыз калкы жана түрк улутунан да ардактуу коноктор чакырылган. Саламатсыздарбы, урматтуу мекендештер жана ардактуу коноктор. Сайнаке апа Максым Бозо компаниясы алгачкы жолу ачылыш ажемине куш келиңиздер. Ушул биздин Махабат Айбашева аттуу кызыбыз алгачкы карлыгачтардан болуп, ушул түрк жергесине Сайнаке апанын кыргыз элинин максымын таратып, кыргыз элинин суусундугун даңазалап, кыргыз элинин кыргыздыгын, ушундай кереметтүү ичимдиктерин, кандай ден соолукка пайдасы барлыгын көрсөтүп ачылыш кылдык. Мындан ары дагы ушул керемет түрк элине, кереметтүү түрк элинин жергесин, бардык жергесине жайылтууга аракет кылабыз. Аракет кылып атат. Ошондой эле Махабат Айбашеванын бүгүнкү ишине ийгилик тилеп, мекендештердин бар, жалпы мекендештердин атынан алкыш айтабыз. Жай бою максымды жасап суусагандардын суусунун камсыздаган ишкана ээси эми кышы бою бозо суусундугунун даамын таттырып, кардарларына тартуулап жатат. Учурда Анталиядагы кафелерде талап көбөйүүдө. Yaklaşık 8 ay önce Mахабат Hanım Мага 8 ай мурун Махабат Айым келип сунушун айтты. Мен алгач кыргыз суусундуктары өтпөй калабы деп пушайман болдум. Андан кийин кафеге коюп сатып көрдүк. Жакшы өтө баштады. Анткени бул жака кыргыздар көп келишет. Өздөрүнүн улуттук суусундугу болгондуктан сагынып ичишти. Азыр болсо жакшы өтүп атат. Махабат Айымга да рахмат айтабыз. Kadimki Tursiyanın yerinde Kırgızstan uluttuk tamağın Cayganını karagın Allah özündü Mахабат koldosunda Antkenin uğup alıp toy bağladın Aylanayım Mахабат Allah'a kılgın kanagat. Бозо менен максымдын ден соолукка чоң пайдасы бар экендиги көпчүлүккө белгилүү. Курамында организмге керектүү витаминдер жана микроэлементтер бар. Денеге күч-кубат берип, сергек тутуп, суусунуңду кандырат. Аз кандуулукка пайда, нерв системасынын, бөйрөк боордун, ашказандын жакшы иштөөсүнө түрткү берет. Бул суусундуктардын жалпы Түркиянын булуң бурчтарына тарап, белгилүү марка болушуна ишеним арткандар көп. Суусундукту ачып жаткан ишкер кыз Махабат Айбашевага мен ушунчалык ишенимимди артамын. Себеби кичинекей кезинен бери көз алдыбызда өскөн кыз ушунчалык аракетчил жана ишине так,
анан чынчылдыгы абдан жагат. Кыргыздын суусундугу дүйнөгө тарай берсин. Кола, Фанта сыяктуу, Пепси сыяктуу эмне үчүн кыргыздын суусундугу дүйнөгө тарабашы керек? Бул жылы ушул Анталия, Анкара, Стамбул шаарларына дагы фестивалдарга чакырылып атам. Буюрса, жалпы Түркияга таанытсам, менин эң биринчи ийгилигим ошол деп эсептеймин. Анан бул Сайнаке апада көп проекти менен иштешип атам. Көп эмелер бар. Буюрса, ишке ашат жана ушул ишти мен толук алып кете алам деп Кудай мага күч кубат, ден соолук берсин эң биринчиден. Ден соолугум болсо, күч кубат берсе, мен ушул Бозо Максым Сайнаке апанын атын жалгыз эле бул Түркияга эмес, дүйнөнүн булуң буручтарына таанытканга аракет кылам. Клара Кудайбергенова, Синан Акинер, Түркия, Анталия шаары.